Достор салам, баарыңызга кутман күн. Мен бир жакшы жаңылык менен бөлүшкүм келип атат. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бакыян айылында өкүлү болуп эсептелинем. Анан бүгүн райондук мамлекеттик администрацияда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас областынын жетекчилиги Шекер айыл өкмөтүнө 1 миллион сомго чейин акча каражатын беришти да. Бул болсо өткөн ошо Шекер айылында кырсык болуп, мектеп чатырын учуруп кеткен экен. Анан ошол камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздандырылган мекеме болгондуктан ошо 1 миллион сомго чейин акча каражат бөлүп беришти. Бул болсо Шекер айыл өкмөтү өзүнүн карамагында ошо муниципалдык объектилерди камсыздандыруудан өткөргөн экен. Мисалы мектепти 8 000 сомго эле камсыздандыруудан өткөрүшкөн. Анан эми кырсык деген айтып болбойт да, кайсы учурда келет, кандай болот. Анан ушундай шамал болуп чатырын учуруп кеткен экен. Ошону оңдогонго 1 миллион сом каражат бөлүп берди мынакей. Бүгүн ошо сертификат тапшырышып, ошол жерден ыраазычылык сөздөрдү айтышып, анан ошо жалпы айыл өкмөттөргө, жалпы элге кайрылып кетет элек. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул сиздин турак жайдын кепилдиги деп айтышат. Сиздер да камсыздандыруудан өткөрүңүздөр. Бир жылга турак жайларды 620 сомго камсыздандыруудан өткөрөбүз. Андан тышкары объекттер болсо ошол көлөмүнө жараша чарчы метр эсептелип, ошого жараша сумма айтылат да. Ошол достор, бүгүнкү ушундай сонун жаңылык болду. Келиңиздер, баарыңыздарды ушул кызматтан пайдаланууга чакырабыз.